Массалык башаламандыкка чакыруу боюнча шектүү катары УКМКнын мүчөсү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдирди. Жоюлган Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү катары ИИМдин каттоосунда турган 2013-жылы кылмыш жаза кодексинин 123-беренеси, 1997-жылы редакциясы адам мурдоо менен 2022-жылы кылмыш жаза кодексинин 283-беренеси банги каражаттарын мыйзамсыз даярдоо боюнча соттолгон Огуз Кайманаты бар 1988-жылы туулган Кыргызстан жараны кармалды. Кармалган БЕБ социалдык тармактарда фейк аккаунттар аркылуу жок кылынган. Асанбек үчүн өч алуу ниетинде массалык башаламандыкка чакырган постторду байма-бай жарыялаган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 278-беренеси массалык башаламандык менен кылмыш иши козголуп, кармалган жаран Кэр Юстиция министрлигинин номер 21-мекемесине киргизилген. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Саламатсыздар багадырман көрүүчүлөр, назарыңыздарда сайтка саякат көрсөтүүсү, интернет желесине саякаттайбыз, жаңылыктар менен биргеликте таанышабыз. Саралаев өлкөдөгү ири долбоорлор миллиарддаган долларларды алып келет. Президенттин сунушу чынында абдан маанилүү жана туура. Өлкөнүн экономикасы бир гана Кумтөр сыяктуу бир ишканага көз карандылыкта калбашы керек. Бул тууралуу Тимур Саралаев билдирди. Анын айтымында бул үчүн туризм, өндүрүш, тоо-кен тармагы, транспорт жана инфраструктура сыяктуу багыттарда ишканалардын жана долбоорлордун санын көбөйтүү зарыл. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн экономикалык келечегинде жалгыз гана Кумтөрдөн көз карандылык болбошу керек. Кумтөр сыяктуу ири ишканалардан өлкөдө бир нечеси болушу керек деген ойду айтты. Чынында өлкөбүздүн ички дүң продукциясындагы Кумтөрдүн кошкон салымы акырындык менен төмөндөп, жалпы өрүшү 1%га жеткенде Кыргызстандын экономикасын ар тараптуу өнүктүрүүнүн жана башка тармактарда чоң ийгиликтерге жетүүнүн белгиси болот келечекте. Кумтөр кенинин экономикага кошкон салымы акыркы жылдары акырындап көбөйүүдө. Мисалы 2020-жылы Кумтөрдүн ИДПга кошкон үлүшү 12,5% түссө, учурда ал 9%-дын тегерегине барды. Бул өтө маанилүү көрсөткүч. Бул деген Кумтөрдүн кирешеси азайды дегенде эмес. Бул кыргыз экономикасы жанданды дегенди түшүндүрөт. Акыркы 5 жылдын ичинде ата мекендик өндүрүштөн күткөн натыйжалар туруктуу өнүгүү жолунда түшкөнүн көрсөтүп турат. Өлкөдө жаңы эри долбоорлордун ишке ашышы 3 чокку лыжа комплекси, Тамчы аэропортунун тегерегиндеги курулуштар, Кызыл Омполду иштетүү сыяктуу инвестициялык долбоорлор аркылуу мамлекетибиз үчүн жаңы экономикалык драйверлер пайда болот. Бул Кыргызстан үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жана миллиарддаган долларларды алып келүүгө жолду ачат, деди Саралаев. Балбак Төлөбаев оңрулду унаасы бар кыргызстандыктарды азыртадан баштап каттоого турууга чакырды. Ал президенттин жарлыгы кол коюлган малдан тарта күчүнө кирерин айтып, ИИМ азырга чейин унааларды айып короодо кармап турганына нааразы болгон. Эске салсак, президент Садыр Жапаров армян, абхаз номерлүү унааларды мыйзамдаштыруу боюнча жарлыкка кол койгон. Мамлекет башчы Минкапка легалдаштыруу жол жобосун 6 айдын ичинде 3 этап менен жөнгө салууну тапшырган эле. Президенттин указына каршы эмессиңер да главкомдун, указ оң рулдуу машиналар боюнча немедленно күчүнө кирет болчу. Анан оң рулдуу машиналар чыгарып оформлять этип баштабайсыңар. Анны кармалып жатат, көп жерде жатпайбы стоянкаларда. Досум, сен Ембанк номерин айтып өтпөсүң башында да. 51 менен 19 14 400 Алимов Дастанбек А деп чыгат. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Раван районунда ушул Дастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болулат эле туугандар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Буга чейин дагы билесиздер, аябай көп жардамдарды кылып келгенсиздер. Бул жигитке дагы эч качан жолдо калтырбай жардам бересиздер деген ниеттемин туугандар. Ассаламу алейкум. Мен бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Бул эми аракет кылып баштадым буюрса. Иншалла бул дүйнөнүн эрежеси, күчтүүлөр гана дүйнөдө жашап калат. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп ал жериме бер жериме, анан бул жан баштап жатсам ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып
дем алышым кыйындатат да. Анан түнү жатканымда, кичине чалга жатканымда мындай кылып берсем, мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери, кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей. Анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлерди массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Жайылып кеткенден кийин өзүм жаным арам алып калат да. Ушундай абалда турса дагы эч качан намазын калтырган балдардан эмес, мечитке барат. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине да перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Четтен барасыз ал. Мыйзамда жазылып турат указда. Указга кол коюлган күндөн баштап кирет деп. Силер аны кармаган укугуңар жок, аны оформлять этип эле жана 3 категорияга бөлбөдүңүздөрбү? Эгер запчас болсо анда алып каласыңар да, берки экөөнү уже немедленно алып туруп эле берип өткөрүп бериш керек. Урматтуу кыргызстандыктар, оң рулду барлар. Эртеңден азыртадан барып оформлять этсеңер болот машинелериңерди. Мына барып туруп, стоянкадан чыгарып, барып туруп документиңерди алып, унага барып, жанагы төлөмдөрүңөрдү төлөп, уже президент указы күчүнө кирген. Бизге чалбагыла, барып унадан требовать эткиле. Жогорку кеңештин жыйынында төраган Нурланбек Тургунбек уулу депутат Жеңишбек Токтурбаевдин Ош шаарына мэр болуп дайындалышы менен куттуктап, тажрыйбалуу инсан катары экинчи борборду өнүктүрүүгө өз салымын кошот деген ишеничте экендигин билдирди. Муну менен катар төрага парламент чоң мектеп экендигин белгиледи. Эл өкүлдөрүнүн арасынан аткаруу бийлигинин жоопкерчилиги чоң, мартабалуу кызматтарына тартылган азаматтарыбыз арбын. Азыркы эле чакырылышты алсак, Бакыт Төрөбаев, Алтынбек Сулайманов, Равшанбек Сабиров өңдүү депутаттарыбызга чоң ишеним көрсөтүлүп, маанилүү кызматтарга дайындалган. Мындан арыда парламенттин чоң мектебинен өтүп, тажрыйба топтогон депутаттарыбыз эл кызматын аркалоого даяр, деди ал. Жогорку кеңештин бүгүн 23 январдагы жалпы жыйынында депутаттар TikTok кызматын бөгөттөп чыгарып, платформанын жетекчилиги менен кызматташууну суранды. Депутат Марлен Маматалиев белгилегендей, бүгүнкү күндө бөгөт коюуга карабастан жарандар VPN аркылуу тиркемени колдонууну улантууда. Эске сала кетсек, Кыргызстан TikTok платформасына кирүү 2024 жылдын апрель айында жабылган. Мындай чечим оттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин катынын негизинде кабыл алынганын санариптик өнүктүрүү министрлиги билдирди. Кулов Көлбаевдин өлүмү боюнча куралдуу каршылыкта атайын кызмат команда күтпөй эле курал колдонууга акысы бар. Мен эч кимди коргогум, жактагым келбейт. Калыс болсом куралдуу каршылык көрсөтүү учурунда жогору жактан буйрук күтпөй кылмышкерди жок кылууга инструкциялар жол берет, деди экс-депутат Феликс Кулов. Ал мындай комментарийин социалдык тармактагы баракчасында жарыялады. Анын айтымында, тиешелүү инструкцияларга ылайык куралдуу каршылык көрсөтүлгөн учурда атайын кызматтын өкүлүнүн жогору жактан команда күтпөй эле курал колдонууга акысы бар. Аналогия боюнча жакынкы 2 жылда коррупцияны жоюуга каршы күрөштү айтууга болот. Бирок бул коррупционерлер физикалык жактан жок кылынат дегенди билдирбейт, деп жазган Кулов. Энергетика министри Таалайбек Ибраев Токтогул ГЭСине болгон экскурсия учурунда өз айлыгынын өлчөмүн билдирди. Менин айлыгым 62 000 сом. Бул жашыра турган сыр эмес. Жогорку билими бар инженер 25 000 сом алат. Силер министр эң көп алат деп ойлойсуңарбы? Деп суроо узатты. Вот он получает, инженер с высшим образованием получает 25 000 зарплат. У меня 62 000 зарплат. Вот я вам расскажу. Это не секрет. Вы думаете, министр больше всех получает? Вот у них вот целыми днями, вот сестренка, семья, муж, вот они сидят здесь работают. Потому что они, как говорится, энергетики с малых лет, и кроме все везде, они энергетики. Это семья полностью энергетика. Вот поэтому вы же говорите, вот энергетики там какие-то баснословные деньги получают. У него, у молодого человека тоже высшее образование, у сестренки тоже высшее образование. Вот они такой запах. Ирак парламенти 9 жашар кыздар менен никеге турууну иш жүзүндө мыйзамдаштырган мыйзамды кабыл алды.
Ирактын мурунку мыйзамына ылайык 18 жаштан баштап үйлөнсө болот. Кабыл алынган түзөтүүлөр дин кызматкерлерине ислам мыйзамдарын чечмелөөсүнө ылайык чечим кабыл алууга мүмкүнчүлүк түздү. Алардын айрымдары кыздар эрте жашта же 9 жашынан баштап турмушка чыга алышат деп эсептешет. Казакстандык баланын атасы рингде мушташып жатканда трибунадан ыйлап кыйкырып колдоп жаткан видеосу интернетке тарады. Бул тууралуу Тенгри Спорт жазууда. Маалыматка караганда баланын атасы мушкер Жеңисбек Уразов Атырауда бокс боюнча жергиликтүү турнирде атаандашы менен мушташкан. Ал эми уулу атасын трибунадан колдоп турган. Видео жарыялангандан кийин үй бүлөнүн колдоосу жакшы нерсе экенин, ата менен баланын ортосундагы жакшы көрүү жүрөктөрүн илжиреткенин жазууда. Ошондой эле баланын атасынын атаандашы да видеого реакция кылган. Кечир балам, мен аны урбасам, ал мени урат, бирок сенин атаң баатыр деп жазган мушкер Айбек Ильясов. Беттеш 18 январда болгон. Социалдык тармактардагы маалыматтарга караганда, мушташта баланын атасынын атаандашы болгон Айбек Ильясов жеңип чыккан. Президент Джо Байдендин айынан АКШда 21 миллион мигрант бар экенин жаңы президент Дональд Трамп Fox News телеканалына берген маегинде билдирди. Адамдарды келүүгө уруксат берүү акыл эстин чоң катасы болду. Мен бул сандарга ишенем. 21 миллион адам, алардын чоң пайызы дүйнөнүн ар тарабынан келген кылмышкерлер, деди АКШдагы миграциялык кризисте комментарийлеп жатып. Трамп Байдендин абдан начар кеңешчилери болгонун айтты. Трамп белгилегендей, АКШнын аймагында миңдеген террористтер жана оңдогон миңдеген киши өлтүргүчтөр эркин жүрүшүүдө. Анын айтымында алардын көбү өз өлкөлөрүндө түрмөдөн чыгарылып, андан соң АКШга келген. Шаршемби күнү Трамп АКШнын түштүк чегарасы аркылуу мыйзамсыз мигранттардын кирүүсүн токтотуу жана аларды өлкөдөн чыгарып жиберүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Пентагон түштүк чегарага кошумча тик учактар менен жердеги персоналды жөнөтө баштады. The Washington Post басылмасынын жазышынча, жаңы президент Мексика менен чегарага кошумча 10 000 аскер жиберүүгө даярданууда. Интернет желисинде мына ушундай жаңылыктар болду. Сиздер бул жана башка маалыматтар менен биздин соцсуз тармактагы баракчаларыбыздан да таанышсаңыздар болот. Кийинки эфирден амандашканча.